Ислам онлайн илимий медиа порталы тартуулайт сахабалардын өмүр баяндары. Алхамдулиллахи вахда, вассалату вассаламу аля ман ла набия бa'да. Аллах Таалага мактоо шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Аллах Тааланын саламдары жана салаваттары болсун. Аллахумма яссир ли амри вахлул уqdatan мин лисани яфқаху қаули. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгүнкү сабак сахабалардын өмүр баяны, өмүр таржымалы туурасында болмокчу. Сахабалар тууралуу сөз козголгон кезде бизге пайгамбарыбыздын учуру дайыма көз алдыбызга келет. Пайгамбарыбыз менен жүргөн сахабалар шол динди жеткирүүдө кандай кыйынчылыктардан өткөн, кандай машакаттарды, кандай азаптарды баштарынан кечиришкендери, динге болгон ушунчалык бекемдиги, пайгамбарыбызды колдогондору, деги эле сахабалардын башынан өткөн окуялар көз алдыбызга келет. Аллах Таала пайгамбарлардын арасынан пайгамбарыбызды эң акыркы жана эң улук пайгамбар кылып тандап алган болсо, адамзаттын ичинен дагы мына ошол улуу пайгамбарды жандасын, аны колдосун, аны кубаттасын, аны менен биргеликте динди жеткирүүгө жардамдашсын деп улуу сахабаларды дагы бүткүл адамзаттын ичинен элеп тандап алган. Сахабалар мууну бул адамзат тарыхындагы эң улуу муун. Адамзат тарыхында сахабалардай эч бир муун келген эмес. Пайгамбарыбыз пайгамбарлардын арасында кандай улук даражага ээ болгон болсо, сахабалар дагы бүткүл адамзаттын ичинен ошондой улук жана бийик даражага ээ. Аллах Таала пайгамбарлардын ичинен пайгамбарыбызды эң улук, эң сүйүктүү пайгамбар кылып тандап алган болсо, бүткүл адамдардын ичинен сахабаларды дагы эң сүйүктүүлөрүн, эң сүйүктүү пайгамбарын колдой турган эң татыктуу адамдарды тандап алган. Демек, сахабалар бул пайгамбарыбыз үчүн тандалган улуу адамдар. Мына ошол улуу адамдар, мына ошол улуу муун сахабалар жөнүндө сөз кылабыз. Сахабалар жөнүндө сөздү айта берсек, бүтпөйт. Алардын окуясы, алардын баштарынан өткөн кээ бир окуялар, же алардын кээ бир курмандыктары, кээ бир кылган эрдиктери биз үчүн бир жомоктой сезилет. Кээде ойлойсуң, ал нерсе кантип ушул нерсеге барышты? Кантип ушундай нерсе мүмкүн деген бир таң калган ойлор дагы учурларда көп кездешет. Мына ошол пайгамбарыбыздын улуу сахабалары жөнүндө сөз болот мындан ары. Абдулла ибн Мас'уд айтат, ал пайгамбарыбыздын улуу сахабаларынын бири. Ал айтат: Инна Аллаха ихтара асхаба Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллам алейх. Аллах Таала пайгамбарыбыздын сахабаларын өзү пайгамбарыбыз үчүн тандаган. Аллах Таала тандаган адамдар пайгамбарыбыз үчүн тандаган. Аллах Тааланын пайгамбарларынын ичинен мен эч бир пайгамбарды билбейм. Бирок пайгамбарыбызга берилген сахабалардай эч бир пайгамбарга берилген эмес. Эч бир пайгамбардын сахабалары пайгамбарыбыздын сахабаларындай болгон эмес. Аллах Таала пайгамбарыбыздын сахабаларына береке берген, өзгөчө касиет берген. Абдулла ибн Мас'уд сөзүн улайт: пайгамбарыбыздын сахабаларын мисал келтире турган болсом, алар кандай болгондугу, жалпы эле сахабалар кандай болгондугу туурасында мисал келтире турган болсом, мен өзүмдүн сөзүмдү айтпайм. Бирок Урват ибн Мас'удтун сөзүн айткым келип атат. Урват ибн Мас'уд ал кезде динди кабыл элек капыр кези болчу. Курайштын атынан пайгамбарыбызга күндөрдүн биринде келет. Пайгамбарыбыздын сахабаларынын пайгамбарыбызга кылган мамилесин көрүп, кийин ошону элине айтып барат. Мына ошол Урват ибн Мас'удтун сөзүн Абдуллах мындай деп айтат. Урват ибн Мас'уд элине барган кезде айтат: Я кауми, валлахи лакад вафатту алал мулук. Элим, Аллага ант болсун, лакад вафатту алал мулук. Мен буга чейин нечен деген падышалардын астына киргем.
Вафатту аля Кайсар, Рим империясынын императору Кайсарга киргем. Бизге жанаша жайгашкан Перс империясынын императору Кисранын астына киргем. Деңиздин ары жагында жайгашкан Эфиопиянын падышасы императору Нажашидин үстүнө да киргем. Валлахи, Аллага ант болсун, бирок мен ошол падышалардын ичинен эч кимин көргөн жокмун. Мухаммадтын сахабалары, жоро жолдоштору Мухаммадка кандай мамиле кылган болсо, мен ошол падышаларга алардын жан жөөкөрлөрү ошондой мамиле кылганын көргөн жокмун дейт. Мухаммадтын жоро жолдоштору сахабалары Мухаммадты ушунчалык улуктайт экен. Мен анчалык улукталган эч бир падышаны көргөн жокмун. Валлахи, Аллага ант болсун, мен ушундай бир таң калыштуу, укмуштуудай бир көрүнүштөрдү көрдүм. Мухаммад сүйлөп аткан кезде анын оозунан бир шилекейи алардын денесине чачырап тие турган болсо, алар аны арчып салбастан денесине сүртөт экен. Эгерде Мухаммад аларга буйрук берсе, анда буйругун экиленбестен же буйругун аткарбайм деп качпастан дароо аткарганга шашылат экен. Эгерде Мухаммад даарат алып аткан болсо, дааратта колунан же жүзүнөн агып түшкөн даарат суусунун тамчыларын алсак экен деп пайгамбарыбыздын жанына барып жан талашкан жан жөөкөрлөрүн көрдүм. Эгерде Мухаммад сүйлөгөн болсо, бири дагы унчукпай, баары кулак салып конт коюуга отурушат экен. Эгерде бир нерсеге буйруса, бет алдында кимиси турса, ошонусу туруп дароо аткарганга шашылат экен. Ошол отурган сахабаларынын арасынан бирөөсүнүн дагы пайгамбарга тике карап, акырайып караганын бирөөсүн дагы көрбөдүм деп Урват ибн Мас'уд айтат. Мына ошолор сахабалар. Бул сөз пайгамбарыбыздын ошол кезде динди кабыл ала элек капырдын сөзү. Бирок кийин Урват ибн Мас'уд кийин динге келген. Бирок бул сөздү ал пайгамбарыбызга келип динди кабыл ала электен мурун жолуккан кездеги айткан сөзү болгон. Мына ошолор улуу сахабалар. Пайгамбарыбыздан улуу динди алып, кийинки муунга төкпөй чачпай, ийне жибине чейин, майда чүйдөсүнө чейин калтырбай жеткирген сахабалар. Мына ошол улуу сахабалар жөнүндө сөз кылабыз. Ар бир сабакта жекече бир сахабанын өмүр таржымалын үстүртөн айтып өтөбүз. Бүгүн сөз кыла турган сахаба пайгамбарыбыздын улуу сахабаларынын бири. Ал сахаба пайгамбарыбыздын хадистерин кийинки үммөткө дагы көп хадистерди жеткирген сахабалардын бири. Ал сахабаны баарыбыз эле билебиз. Күндөрдүн биринде Сабит ал-Банани деген табиин ошол сахабага келет дагы, аны менен чогуу отурган кезде ага жакындап келип мындай деп айтат: "A'tini 'aynayka allati ra'ayta bihima Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta uqabbilahuma." Келиңизчи, пайгамбарыбызды көргөн көздөрүңүздөн бир жолу өп алайынчы деп башынан тартып көздөрүн өпкөн. Пайгамбарыбыз бул сахабага күндөрдүн биринде мындай деп да дуа кылган: "Аллахумма рзукху малан ва валадан ва барик лах." О Аллах, буга ушундай ырыскы бер, байлык бер, бала чакасын көп кыл, жана берекелүү кыл деп пайгамбарыбыз ага дуа кылган. Бул сахаба Анас ибн Малик. Баарыбыз эле уккан чыгарбыз. Бул белгилүү сахабалардын, улуу сахабалардын бири. Мына ошол Анас ибн Маликтин өмүр таржымалы туурасында сөз кылабыз. Анас ибн Малик ал ансарлардан болгон. Медина шаарында жашаган ансарлардан болгон. Анын энесинин аты Гумайса. Пайгамбарыбыз Мединага көчүп келе электен алдын ал динди кабыл алган аялдардын бири эле. Баласы Анас. Ал дагы кичинекей өспүрүм курактагы бала. Апасы динди кабыл алып, пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүн угуп, кийин баласына келип айтып берет. Баласы пайгамбарыбыздын сөздөрүн угуп, пайгамбарыбыз тууралуу угуп, пайгамбарыбыздын асыл сыпаттары тууралуу уккан кезде пайгамбарыбызга ушунчалык ашык болуп калат. Кээ бир учурда ушундай абалдар болот. Мисалы, биз бир адамды көрбөйбүз, бирок ал тууралуу уккан кезде укканыбыз эле биздин ага болгон сүйүүбүзгө түрткү болот. Биз аны көрө элекпиз, бирок укканыбыз үчүн эле биз аны жакшы көрөбүз.
Анас ибн Маликтики дагы мына ушундай абал болгон. Ал пайгамбарыбызды көрө элек. Бирок пайгамбарыбыз тууралуу уккан сөздөрү пайгамбарыбызды сүйүшүнө бир себеп болгон. Ал пайгамбарыбыз тууралуу уккан кезде качан мен Меккеге барар экем, пайгамбарыбызды качан көрөр экем, пайгамбарыбыз же биздин Ясрибке келсе экен, Ясриб деп Медина шаары мурун Ясриб деп аталган. Пайгамбарыбыз көчүп келгенден кийин Медина деген атка конгон. Мына ошол биздин шаарга качан келер экен, мен пайгамбарды качан көрөр экем деп дайыма кыялданчу. Мына ошол убакыттан көп деле убакыт өткөн жок, пайгамбарыбыз дагы Мединага көчүп келе турган болуп калды. Алдыңкы сахабалар Мединага көчүп келип атышты. Пайгамбарыбыз менен Абу Бакыр дагы жолго чыкты деген кабар таркаган. Ана келет, мына келет деп Мединанын эли пайгамбарыбыз менен Абу Бакырды жол карап күтүп атышты. Эртең менен таң атпай элдин баары пайгамбарыбыз келе турган тараптагы жолду тегерете ушул жолду бойлой пайгамбарыбыз келер бекен деп күтүп отурушат. Алыстан караан көрүнөр бекен деп пайгамбарыбыздын келээрин чак түшкө чейин күтөт. Күн ысыганда кайра үйлөрүнө кирип кетип, күндүн табы азайып, бир аз күн салкындаган кезде кайра барып пайгамбарыбыздын келээрин күтүшкөн. Кээде жаш балдар көчөгө чыгып тамашалай пайгамбар келди деп кыйкырып өтсө, Анас ибн Малик алардын сөзүнө ишенип көчөгө чуркап чыгып, пайгамбарыбыз келди экен деп пайгамбарыбыз келе турган тараптагы жолду көздөй чуркап барса, пайгамбарыбыз жок болуп калса ушунчалык үйүнө кейип кайтып келчү. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам күндөрдүн биринде Мединага келди. Мединага келерден алдын бир адам Мединага жар салды. Алыстан пайгамбар менен бир адамдын карааны көрүнүп атат. Пайгамбар менен Абу Бакыр келе атат, Мединага жакындап калды деген кабар Мединанын ичинде чилдей тарайт. Баарысы көчөгө чыгып, пайгамбар келди деп баарысы көчөлөрдү аралай пайгамбарыбызды көздөй чуркашат. Мына ошол адамдардын арасында дагы жаш балдар чоң адамдардан калбай кошо чуркап атты. Мына ошол жаш балдардын арасында дагы Анас ибн Малик бар болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам келди. Пайгамбарыбызды тегеректеп эркектер жана жаш балдар тосуп алышты. Саламдашты, амандашты. Ал эми аялдар болсо, жаш кыздар болсо тамдардын чатырларына чыгып, пайгамбарыбыз менен Абу Бакырды көрүп, кимиси пайгамбар экен деп бири-биринен сурап атышты. Пайгамбар Мединага келди. Бир топ күн өткөндөн кийин Анастын энеси Гумайса бинту Малхандын кызы Гумайса кичинекей баланы ээрчитип пайгамбарыбызга келет. Пайгамбарыбызга келип үстүнө кирет. Кирген кезде Анас ибн Малик ал кезде кичинекей жаш бала эле. Эки көкүл чачы эки жака таралган. Ойноктоп бир орунда тура албаган, ою бир жерде турбаган, өспүрүм курактагы тестиер тартып калган бир оюнгарак бала эле. Энеси Гумайса баласын ээрчитип пайгамбарыбызга келди. Пайгамбарыбызга келип саламын берип, мындай деп айтат: "Я Расулаллах, лам ябқа рajulun ва лам раатун минал ансари илля ва кад атхафака би тухфа ва инни ла ажиду ма утхифука бихи гайра ибн хада." О Аллахтын элчиси, ансарлардын арасында кайсыл аял болбосун, кайсыл эркек болбосун, баарысы келип сизге баалуу белек печкектерин берди. Тартуу кылган нерселерин тартуу кылды. Сый көрсөткөнү сый көрсөттү, коноктогону коноктоду. Бирок мен сизге белек берейин десем, эч бир нерсе таппадым. Мунагул баламдан башка эч бир нерсем жок. Ушул баламды алыңыз, ушул баламды кызматчы кылып алыңыз. Баламды сизге белек кылайын деп, жанындагы баласы Анасты пайгамбарыбызга кызматчы кылып берет. Пайгамбарыбыз Анас ибн Маликти кол жайып тосуп алат. Алдына отургузуп, көкүл чачынан сылап, аны эркелетип, өзүнүн үй бүлөсүнө кошот. Мына ошол күндөн баштап Анас ибн Малик пайгамбарыбыздын үй бүлөсүндө тарбия алып баштайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Анасты кээде Анас деп чакырган болсо, кээде аны эркелетип Унайс деп чакырган. Анас ибн Малик пайгамбарыбызга кызматчы болуп келген күнү ал 10 жаштагы өспүрүм бала эле.
Мына ошол күндөн баштап ал пайгамбарыбыздын коргоосунда жашады. Пайгамбарыбыздын үйүндө жашады. Пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өткөнгө чейин пайгамбарыбыздын жанынан калган жок. Ал пайгамбарыбыздын алдына 10 жашында келген болсо, 10 жыл бою пайгамбарыбыздын кызматында болду. Мына ошол 10 жыл аралыгында өзүнүн жан дүйнөсүн тазалай турган улуу сыпаттарга ээ болду. Пайгамбарыбыздын илимине каныкты, пайгамбарыбыздын айтып кеткен куттуу хадистерин жаттады. Пайгамбарыбыздын жашоосун бүтүндөй билди. Пайгамбарыбыздын жүрүм туруму кандай, адамдарга кылган мамилеси кандай, пайгамбарыбыздын сыпаттары кандай, пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү кандай, пайгамбарыбыздын кандай мүнөзү бар, деги эле пайгамбарыбыздын сырткы келбети кандай болгон, анын турпаты кандай болгон, бүтүндөй пайгамбарга байланыштуу нерселердин баарысын Анас ибн Малик өзүнүн кийинки муунга мурас кылып айтып берип кеткен. Пайгамбарды Анас ибн Маликтей билген эч бир сахаба болгон эмес. Анткени Анас ибн Малик пайгамбарыбыздын үйүндө жашаган. Пайгамбарыбызды дайыма жашоосунда жандап жүргөн. Анас ибн Малик пайгамбарыбыздын ага кылган мамилеси туурасында мындай деп айтканда сөзү бар. Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам мин ахсанин наси хулукан. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам адамдардын арасынан эң кулк мүнөздүү адам болгон. Кулк мүнөзү эң сонун адам болгон. Ва архабихим садран, анын көкүрөгү ушунчалык кең эле. Жана адамдарга ушунчалык мээримдүү болгон, адамдарга ушунчалык сыпайы, жылуу, жумшак мамиле кылган. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мени бир ишке жиберет. Эшке чыгып, мен бара жатсам, базардын жанында жаш балдар ойноп аткан экен. Ал балдардын жанына келип, алар менен ойноп атып, пайгамбарыбыздын мага айткан сөзүн такыр эсимден чыгарып коюп турмун. Ойноп атып, оюнга кирип кеттим. Бир маалда турсам, артымда бир адамдын турганын сездим. Ал мени көйнөгүмдөн тартты дагы, артымды бурулуп карасам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мага жылмайып турган экен. Мага мындай деди: "Я Унайс, адахабта хайсу амартук?" Мен сени буйруган жакка бардыңбы? Мен айткан ишти кылдыңбы деп пайгамбарыбыз сураганда, мен өзүмдү күнөөкөр сезип, пайгамбарыбызга айттым: "Ооба, Аллахтын элчиси, мен азыр чуркап барып айтканыңызды кылам" деп мен ошол жерден чуркап кеттим. Анас ибн Малик айтат: "Валлахи лакат хадамтуху 10 синин." Аллага ант болсун, мен пайгамбарыбызга 10 жылдай кызмат кылдым. Мана ошол 10 жыл аралыгында пайгамбарыбыз мага бир дагы жолу мен бир нерсени кылып койсом, эмне үчүн сен муну мындай кылдың деп айткан жок. Же мен бир нерсени таштап койсом, сен эмне үчүн муну таштап койдуң? Же болбосо мен бир ишти кылбай койсом, сен эмне үчүн бул ишти кылбай койдуң деп бир дагы жолу жемелеген жок. Бир дагы жолу мени басмырлап жериген жок. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам Анаска өз баласынан дагы артык мамиле кылды. Аны дайыма эркелетти. Көбүнчө аны Унайс деп эркелетип чакырчу. Жекеде балам деп да чакырган учурлары болгон. Пайгамбарыбыз Анаска дайыма басса турса өзүнүн осуяттарын айтат эле. Дайыма насааттарын айтып, ага бир туура багыт берип, туура тарбия берет эле. Анас ибн Малик кээ бирлерин айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кээде мага: "Я Бунай, балам, эртең менен болобу, же кечинде болобу, эч бир адамга жүрөгүңдө ичтарлык кылба. Эч бир адамга жүрөгүңдө көрө албастыкты катпа. Эч кимге көрө албастык кылба. Я Бунай, инна залика мин суннати." Балам, бул нерсе, бул иш, бул менин сүннөтүм. Ким эгерде менин сүннөтүмдү аткарган болсо, аны жандандырып тирилткен болсо, анда ал мени сүйгөн болот. Ким мени сүйгөн болсо, анда ал мени менен бейиште бирге болот деп айткан. Ал эми башка бир осуятында айтат: "Я Бунай, иза дахалта ала ахлик фасаллим, якун баракатан алейка ва ала ахли бейтик." О балам, эгерде үйүңө кирген болсоң, анда салам айтып кир. Сенин үйүңө салам айтып киргениң сага береке алып келет. Жана үй бүлөңө дагы береке алып келет деп айткан. Анас ибн Малик радияллаху анху пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин 80ден ашык жыл жашаган. Мана ошол 80 жыл аралыгында
пайгамбарыбыздан үйрөнгөн бүткүл шарият илимдерин бирин дагы калтырбай, төкпөй чачпай кийинки муунга мурас кылып айтып кеткен. Анас ибн Малик өз учурунда мусулмандардын арасында кандайдыр бир көйгөй жаралган болсо, дайыма Анас ибн Маликке келип сурашкан. Эгерде алардын арасында бир маселе чечилбей калса, алардан келип чечимин, өкүмүн сурашкан. Эгерде аларга бир маселе бүдөмүк болуп, толук бир ачык болбой жатса, ошону түшүндүрүп берүүсүн сурашкан. Анас ибн Малик радыйаллаху анху басса турса пайгамбарыбызды эстей берчү. Пайгамбарыбыз менен өткөргөн күндөрүн, аны менен болгон окуяларды дайыма эскерчү. Пайгамбарыбызга жолуккан күнү канчалык кубанычка батканын, ал күн ал үчүн бир өзгөчө күн болгонун дайыма эскерчү. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн өтүп кеткен күндү эң кайгылуу күн, эң оор күн деп эсептечү. Ар бир ишинде, ар бир сөзүндө пайгамбарыбызды туурачу. Пайгамбарыбыз жакшы көргөн нерсени жакшы көрчү. Пайгамбарыбыз эмнени жаман көрсө, ал аны жаман көрчү. Пайгамбарыбыз тууралуу сөз болгон кезде дайыма эки күндү айрыкча көп айтчу. Бул биринчиси пайгамбарыбызга жолуккан күнүн, ал эми экинчиси пайгамбарыбыз менен бул дүйнөдө кош айтышкан күнү. Биринчи күнүн эстеген кезде ушунчалык кубанычка батчу. Жанындагы сахабаларга айтып берген кезде дагы ушунчалык бир сүйүнүч менен айтып берчү. Ал эми экинчи күн тууралуу айткан кезде пайгамбарыбыздын бул дүйнөдөн өткөн күнүн эстеген кезде чыдай албай көзүнө жаш алып, бышактап ыйлап, ал күн өтө оор күн болгондугун айтып эскерчү. Анын ыйлаганын көрүп, жанындагы отурган адамдар дагы өзүн кармана албай кошо ыйлаган учурлар да көп болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мединага келген кезде мен аны көрдүм дейт. Жана бул дүйнөдөн өтүп аткан кезде дагы аны мен көрдүм. Ал эки күндү бири-бирине такыр окшоштура албайм. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мединага кирген кезде бүтүндөй Медина шаары нурга бөлөнгөн. Ар бир үйгө нур киргендей болгон. Бүткүл нерсе нурга бөлөнгөндөй болгон. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах таалага кайткан кезде, Аллахтын алдына барган кезде бүтүндөй Медина караңгыга чулгангандай болгон. Медина баштан аяк капкараңгы сыяктуу болуп калган. Пайгамбарыбызды эң акыркы жолу дүйшөмбү күнү көрдүм. Биз намаз окуп атканбыз. Намаз окуп атсак, пайгамбарыбыз Айша энебиздин бөлмөсүнөн тосмону ачты дагы бери көздөй чыкты. Абу Бакыр имамдыкта турган. Пайгамбарыбыз чыкты дагы ушунчалык жагымдуу жылмайды. Сахабаларды бизди карап жылмайды. Ошол кездеги пайгамбарыбыздын жылмайганы дагы деле көз алдымда турат. Курандын актай барагы ачылган, жаркырап нуру чачыраган сыяктуу пайгамбарыбыз дагы ошондой нурдуу жылмайды. Пайгамбарыбызды көргөн сахабалар көптөн бери көрө элек болчу. Пайгамбарыбыз айыктыкен деп сүйүнгөнүбүздөн аз жерден намаздан да азгырылып кете жаздадык. Сахабалар ордунан селттеп бир дүбүртүн чыгып кетти. Аны байкаган Абу Бакыр радыйаллаху анху сахабаларга ишарат кылып, ордуңардан жылбагыла деп бизге ишарат кылды. Бизге белги берди. Мына ошол күнү дүйшөмбү күнү түштөн кийин кечке жуук пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кайтыш болду. Пайгамбарыбызды көмүп аткан кезде пайгамбарыбыздын жүзүн көрдүм. Ушунчалык нурдуу, дагы деле көз алдымдан кетпейт деп айткан сөзү бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Анас ибн Маликке көп жолу дуа кылган. Мына ошол дуалардын ичинде пайгамбарыбыз ага мындай деп айткан дуасы да бар. Аллахумма рзукху малан ва валадан ва барик лах. О Аллах, бу балага көптөгөн байлыкты ырыскы кыл. Көптөгөн бала чака бер, жана берекелүү кыл деп дуа кылган. Аллах таала пайгамбарыбыздын бул кылган дуасын кабыл кылып, Анас ибн Малик радыйаллаху анху Мединада жашаган ансарлардын ичинен эң байларынын бири болгон. Жана анын балдары дагы көп болгон.
Ал өмүрүнүн акырында анын балдары менен неберелеринин саны 100дөн ашкан. Аллах Таала анын өмүрүнө дагы береке берген. Ал 103 жыл жашаган, толук бир кылымдан ашык 3 жыл ашыгы менен жашаган. Анас ибн Малик радыйаллаху анху дайыма пайгамбарыбызды эстеген кезде ал мынтип айта берчү. Кыямат күнү мен пайгамбарыбызга жолуккан кезде мен пайгамбарыбыздын алдына барып, мен мындай деп айтам: "Я Расулаллах, хада хуайдимука Унайс." Мына мен сиздин кичинекей кызматчыңыз Унайсмын деп пайгамбарыбыздын алдына барып айтам. Анас ибн Малик радыйаллаху анху өмүрүнүн акырында өлүм төшөгүнө жатып калган кезде үй бүлөсүн чакырып, жанында турган адамдарга ошол үй бүлөсүнө мындай деп айтат: "Лаккинуни ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах." Мага ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп келмени кайталаттыргыла. Келмени кайталаттыргыла деп, мына ошол келмени кайталаган бойдон бул дүйнөдөн кайтыш болгон. Ал өлөөрүнүн алдында өзүнүн үй бүлөсүндө мындай деп да осуят айтып кеткени бар: Анас ибн Маликте пайгамбарыбыздан калган кичинекей бир таягы бар эле. Ал өлөөр алдында өзүнүн үй бүлөсүнө осуят кылып, эгерде мен бул дүйнөдөн өткөн болсом, мен өлгөн болсом, анда мынагул таякты менин кепиниме кыпчып, мени менен кошо көмгүлө деп айтып кеткен. Анас ибн Малик радыйаллаху анху улуу сахабалардын бири. Аллах Таала ага көптөгөн жакшылыктарды берген. Эч бир жакшылыгын аяган эмес. Илимди да берген, байлыкты да берген, урпакты дагы берген. Пайгамбарыбыздын алдында 10 жыл бою кызмат кылган. Пайгамбарыбыздын илимин андан кийинки үммөткө, андан кийинки муунга мурас кылып үйрөтүп таштап кеткен. Ал пайгамбарыбыздан хадистерди риваят кылган, эң көп риваят кылган сахабалардын бири. Эң көп хадисти эң биринчи эле Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят кылган болсо, андан кийинки орунда эле Абдулла ибн Умар турат. Андан кийинки орунда Анас ибн Малик турган. Пайгамбарыбыздан эң көп хадистерди риваят кылган 3 сахабанын бири. Аллах Таала Анас ибн Маликтен жана анын энеси Гумайсадан жана жалпы эле мусулмандардан ыраазы болсун. Аллах Таала баарыбызды ошол сахабалар пайгамбарыбызга кандай кызмат кылган болсо, бизди дагы пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ошондой кызмат кылган пенделеринен кылсын. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.